Бүгін 5 апрель. 2010 жылы 7 апрелде жарақат алған батырларға арналған Тоңгоч Кичи районында 9 қабаттуу үйдің пайдалануына капсула салынды. Үйдің құрылыш азамине президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев жана Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов катышып, ишти баштап беришти. Мамлекет канчалык колдоо көрсөтүп жатса дагы, бул жоготулардын ордун толтуруу, жаракаттын айынан башыбыздардан өткөргөн кыйынчылыктардын түйшүгүн кайтарууга мүмкүн эмес. Мына 7 апрель кыргыз элинин тарыхында даңазалуу күн болуп эсептелет. Өтүп кеткен жигиттерди ар дайым эскеребиз. Бул күндө жаракат алган балдарга дагы ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Деги эле элибизде Түркмөнстанда жамандык болбосун. Айкөл Ала-Тоо коомдук бирикмесинде жалпысынан жаракат алган 520 адам тизмекке кирген. Бүгүнкү күнгө чейин алардын 300дөн ашууна там берилген. Ал эми калган батырларга бул 135 батирлүү үй курулуп бүткөн соң ачкычтары тапшырылмакчы. Бул үйгө жалпысынан 155 миллион сом сарпталат. Буга чейин жаракат алган балдар Жал микрорайонунда алышкан. Былтыр 225 бала Тоңгоч Кичи районунун ушул жерден алышкан. Биздин коомдо жаракат алган балдар 500дөн ашык балдарыбыз бар да. Ушу калган азыркы биздин убакта списокто бир 125ден 130 дагы азыр келип кошулгандар да болуп атат. 7 апрелде 1000ден ашуун эр азаматтар жаракат алып, 90дон ашуун жигиттер каза тапкан. Бул күн эч качан унутулбайт жана тарыхта калат. 7 апрелде 1910 жылы баягы ат-аттап деле барган эмеспиз. Баягы бийликтин татаалдык семени мени бир өзгөртөбүз деген ой менен барганбыз. Ушул биз деле үй берет, тияк баягы үйлүү болобуз, жайлуу болобуз деп ойлогон эмеспиз. Ошол эми мына өкмөткө рахмат, айткандарын аткарып, үй беришти. Үй жок жүргөн экенсиңер, ошондо чыкканыңарга рахмат деп. Эки ок тийген, бирөө бутка кирип, эки тең бутка тийип, бирөө чыкпай калып, бирөөсүн операция кылып чыккан. Жетиси мен ок бар экен билген жокмун, доктурлар кайта бара калса, эренгенге сала коюп, ок бар экен алып чыгып, барып операцияга киргизип, жаткызып алып чыкты. Автомат болгон. Буюрса балдардын баары эле ыраазы. Жардам андай райондор мына чакырып, кол кабыш кылып атат болгон жардамын. Анчалык эле өкмөттү деле давить эткенин кереги жок. Бул жаңы курулуп башталган үй апрель окуясынын катышуучуларына арналып салынып жаткан 5-үй. 2010 жылдын 7 апрелинде жаракат алган батырларга арналып курулуп жаткан үй бакыттын өргөсү болот деп ишенебиз.